Түзөөдө BBC, саламатсыздарбы. Лондондон күндүн негизгелералык жаңылыктар менен тааныштырып, Кубат Касымбеков. НАТО Түркиянын аба мейкиндигин бузган үчүн Орусияга эскертүү жасап, чыңалууну күчөтпөгө үндөдү. Сырларды ачыкка чыгарган америкалык Эдвард Сноуден BBC-ге маек куруп, коопсуздук күчтөрүнүн телефондорду бузуп кириши жөнүндө сөз козгоду. Акула чабуулдары күчөгөн Австралияда жырткыч балыктан сактануу үчүн жаңы технологиялар сунушталууда. НАТО Орус учактарынын Түркиянын аба мейкиндигин бузуп кириши кокустук эмес деп билдирди. Уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг Москваны чыңалууну күчөткөн аракеттеринен баш тартууга үндөдү. Орусия бүгүн да Сириядагы аба чабуулдарын улантып, Ислам мамлекети тобунун Алеппо жана Пальмирадагы позицияларына сок курганын айтты. Сирияда орус аба чабуулдары уланууда. Алардын соңку буталары Алеппо менен Пальмирадагы Ислам мамлекети тобунун позициялары болду. Шаар жихадчылар такай талкалап келген дүйнөдөгү белгилүү археологиялык жерге жакын. Бирок Россиянын аскердик аракети талаш жаратты. Анын учактары эки жолу коңшу Түркиянын аба мейкиндигин бузду. Түрк аскер учактары аларды байкап калып чыгып кетүүгө мажбурлаган. Бул аба мейкиндигинин бузулушун өтө опурталдуу жана жоопкерсиз деп НАТО сындап чыкты. Бул капысынан болгон окуя эмес. Бул аба мейкиндигин олуттуу бузууга жатат. Чынында дем алыш күндөрү мындай окуя эки жолу болгону бул капысынан болбогонун айгин элейт, деди НАТОнун катчысы. АКШда ушундай эле ойдо. Мамлекеттик катчы Джон Керри эгерде Россия уланта берсе, абдан олуттуу инцидентке алып барышы ыктымал деди. Биз терең тынчсызданып турабыз. Себеби Түркия өз укугуна таянып атып түшүрүп коймок. Биз дал ушундай нерсе болуп кетпесин деп эскерткенбиз, деди Джон Керри. Москвадагы башкы штаб аба мейкиндиги атайын эмес, капысынан бузулган деген пикирде. BBC менен маегинде орус өкүлү Россиядан башка өлкөлөр да этият болууга тийиш дейт. Ар бир өлкө жоопкерчиликти сезип, башка мамлекеттин аба мейкиндигин бузбашы керек. Өзгөчө ушул тушта баарыбыз абдан жооптуу болушубуз зарыл, деди Россиянын өкүлү. Россиянын кийлигишүүсүнөн кийин Сириянын үстү ар башка максатты кубалаган өлкөлөрдүн учактарына толуп кетти. Бул опурталдап алды, тез арада тейлөө зарыл. Европанын жогорку соту Евро биримдиктеги технология компаниялары кардарлар тууралуу маалыматын мындан ары АКШга бербеши керек деген чечимге келди. Соттук ишке Американын тыңчылык аракеттери тууралуу кабарлар себеп болгон. Маалыматтардын айрымдарын америкалык мурдагы чалгын кызматкери Эдвард Сноуден ачыкка чыгарган. Ал BBC-ге маегинде мындай тыңчылык аракеттери Улуу Британияда да кенен жайылганын айтты. Орусиядан баш калка тапкан Сноуден британ тыңчылары телефондорду бузуп кире аларын айтып берди. Эдвард Сноуден менен маекти 3 ай уюштурдук. Бизге андан Москвага келип, отелге жайгашып, бөлмөнүн номурун бергиле, ошол жерге барам деген шифрланган кат келди. Эмне себептен мындай чарага бардыңыз? Эч туура эмес иш жасабаганым шексиз болгондуктан биздин сүйлөшүүбүз ар убакта тыңшалып жатканын көргөм. Биз ал жөнүндө билген да эмеспиз. Бизден уруксатты алган эмес. Сноуден CGHQ Британ өкмөтүнүн электрондук кулактары жана көздөрү смартфон аркылуу жеке маалыматты чогулталат деп тынчтанат. Ал CGHQ-нун Смёрттор деп мультфильм каармандарынын атынан коюлган жашыруун машыктыруу программасы жөнүндө айтып берди. Уйкулуу Смёрф телефонуңузду сизге билгизбей күйгүзүп, өчүрүп кое турган программа. Ал эми кулак түргүч Смёрф эмне кылат? Кулак түргүч Смёрф бул микрофон. Ал чөнтөгүңүздө болсо, ал аркылуу эмне жөнүндө сүйлөшүп жатканыңызды, айланаңыздагы добуштарды бүт уга алышат. Сноуден ошондой эле CGHQ жашыруун түрдө Пакистанда террорчуларды табууга көмөктөшүү үчүн Америка Cisco компаниясы чыгарган санариптик байланыш түйүндөрүнө хакерлик кылып, абдан чоң көлөмдө сүйлөшүүлөрдү тыңшаганын айтып берди. Алар ошол байланыш кызматын көрсөткөн желени хакерлеп, жашыруун түрдө ээлеп алган. Ал кызматты көрсөткөндөр байкабай калганбы? Эч байкабай калган. Cisco'нун хакерлик алеттерин колдонууга өкмөт жашыруун уруксаат берген. GCHQ муну ырастап же четке какпастан тек гана анын иши мыйзам чегинде экенин айтат. АКШ менен Британ өкмөтү экөө тең Эдвард Сноуден ага болгон ишенимди кетти деп ойлойт. Сиз чыккынчысызбы? Албетте жок. Мен чыккынчы болсом, кимди саттым деген суроо турат. Американын элин
Ага, мен элди коргош үчүн өкмөткө чыккынчы болдум деген жүйөнү койсо болот. Сиз түзөөдө BBC-ни көрүп жатасыз, эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Түркия Сириядагы жарандык согуш күчөгөндүктөн дагы 3 миллион адам качкынга айланат деп Евро биримдикти эскертти. Евро кеңештин президенти Дональд Туск Орусия менен Ирандын президент Асадка карата колдоосу мигранттардын жаңы толкунун жаратарын айтты. Йемендин премьер-министри Халед Бахах мейманканадагы чабуулдан аман калганы кабарланды. Өкмөт өкүлдөрү Аден шаарына чогулган болчу. Бир ракета Араб Эмираттарынын аскерлери жайгашкан казармага тийди. Шиит багытындагы Хузит козголоңчулары уюштурду делген бул чабуулдан бир нече адам каза тапканы айтылууда. Британия, Австралия жана Жаңы Зеландия ичер суусу түгөнүп бараткан бейтаптарды эң жакшы караган өлкөлөр экенин жаңы иликтөө көрсөттү. Өлүм сапатынын индекси аттуу иликтөөдө 80 өлкөдөгү абалга баа берилген. Ага ылайык Бангладеш менен Ирак тизменин соңунан орун алды. Быйыл Австралиянын New South Wales аймагында акула чабуулдары күчөдү. Жырткыч балыктан коргонуу үчүн жаңычыл ыкмалар сунушталууда. Алардын арасында акуланын кайда жүргөнүн көрсөткөн телефондук программалар жана алдын ала белги берүүчү калкыган баллондор бар экен. Мен сууда сүзүп жүргөм. Аңгыча 2,5 метрден узунураак келген акула алдыман келип, колу бутумду тиштеп, мени өлтүрүүгө аракет кылды. Деңиз флотунун айдоочусу Пол Джегелдер Сиднейдеги аскердик машыгууда болчу. 6 жыл мурда болгон окуя анын жашоосун түбөлүк өзгөрткөн. Акула тиштегенде көп деле ооруткан жок. Крикет таягы менен бутка соккондой эле сезилген. Андыктан дүрбөлөңгө түшкөн эмесмин. Бирок алды жакты карап, жалаңкыштай баш жабышып турганын көргөндө өтө корктум. Акула эки жакка жулкулдата баштаганда ооруну сездим. Бул жашоомдогу эң коркунучтуу учур болуп калды. Акуланын чабуулдары сейрек, бирок айрымдар ага көбүрөөк кабылышат. Толкун менен жарышкандар жана суучулдар жээктен алыс кетишет. Суу алдынан караганда серферлердин сүлөкөтү акула же ташбакага окшошуп калат. Быйыл New South Walestин жээгинде өткөн жылдан айырмаланып, 10дон ашык акула чабуулдары катталды. Мындай өсүштүн себеби так белгисиз. Окумуштуулар океандын өзгөрүп турган агымдары жырткыч балыкты жээкке алып келиши мүмкүн деп жоромолдошот. Акуладан сактануу үчүн суу алдына тосмо коюу ыкмасы да талаш жаратып келет. Анткени торлорго башка балыктар да кабылат. Бийликтер болсо акулалардын кайда жүргөнүн көрсөткөн телефон программаларына жана башка физикалык тосмолорго үмүт артууда. Эми спорт жаңылыктарына келели. Жаңы эле келип түшкөн маалыматтар боюнча барселоналык спортчу, футболчу Лионель Мессиге коюлган дооматтар алынып салынган экен, бирок салыктан каршы деген беренелер боюнча анын атасы дали болсо сот жабына тартыла бермекчи. Рио 2016 Олимп оюндарынын уюштуруучулары 3,6 миллиард доллар бюджеттен ашпаш үчүн 30% кыскартууга барууда. Расмийлер Бразилиянын коомчулугу ашыкча чыгымга чыдабасын айтып, футбол чемпионатындагыдай нааразылыкты каалабасын билдиришти. Кыскартуулар 15 000 спортчу катышкан 50дөн ашык спорт мелдешине таасирин тийгизбейт. Теннис боюнча Кытайдын ачык чемпионатында испаниялык Дэвид Феррер бразилиялык Томас Белучини 2-0 менен утту. Рафаэл Надаль ийгиликсиз сезонун жакшы аяктоо үмүтү менен жергиликтүү сүймөнчүк Ди Вуну жеңип алды. Чемпиондугун коргоп жаткан Новак Джокович болсо италиялык Симон Балелини утуп чыкты. Жаңылыктардын соңунда табитти ачкан кадрларды көрсөтөлү. Тамак жасоону искусствого айланткан Александре Дубоск эриген поп аттуу шоколад шедеврин жаратты. Өзгөчө тортту ийне жибине чейин жасап чыгуу үчүн кыйла убакыт талап кылынды. Дубоск бир нече катмардан турган кондитердик азыктарды кыймылдатуу үчүн анимациянын ыкмаларын колдонду. Аягында видеого ар кыл добуштарды да кошуп койгон экен. Бул жана башка жаңылыктарыбыз азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kыргыз.com. Окуялар кандай өңүттөнүгөт, аны BBC кабарчылары эртең айтып берет. Жаңылыктар менен тааныштырган Кубат Касымбеков, аман туруңуздар.